Энергетика менин саясатымдын негизги багыттарынын бири. Мен бул тармакка өзгөчө маани берип, ар бир өзгөрүүгө өтө кылдаттык менен мамиле кылам. Кыргыз Республикасынын президенти кызматына киришкенимде мамлекеттин энергетикалык системасындагы кырдаалды жана кыйынчылыктарды терең изилдедим. Өлкөнүн өнүгүүсүнө өзгөчө мааниге ээ болгон энергетика тармагын туруктуу өнүктүрүү жана бул тармакка инвестиция тартуу боюнча алдыга максат койгом. Бүгүнкү күндө энергетика тармагы токтогул суу сактагычында суунун топтолушуна байланыштуу экендиги жалпыга маалым. Ошондой эле энергетикалык жабдуулардын эскириши жана жылына электр энергиясын керектөөнүн 5-6% өсүшү менен оор күндөрдү баштан кечирип жатканы анык. Мындай кооптуу абал бизге өндүрүштүк кубаттууларды көбөйтүү үчүн чечкиндүү чараларды көрүүгө, олуттуу кадамдарга барууга түрткү берет. Мына ушундай кырдаалдан улам энергетика системасында туруктуулукка жетүү жана бюрократиялык тоскоолдуктарды жоюу максатында быйыл бир катар чаралар көрүлдү. Жакында электр энергиясын жана жылуулукту өндүрүүдөн баштап керектөөчүгө жеткирүүгө чейинки чыгымдарды жабдууга мүмкүндүк бере турган орто мөөнөттүү жаңы тариф саясаты кабыл алынды. ГЭСтерди салууга, долбоорлорду ишке ашырууга жер бөлүп берүү маселеси жеңилдетилди. ГЭСтерди салуу тармагындагы жабдууларды жана техникаларды импорттоодо кошумча нарк салыгын төлөө милдеттенмесинен бошотулду. Мамлекет менен потенциалдуу инвесторлордун өз ара кызматташуу, анын ичинде энергиянын кайра жаралуучу булактары боюнча ишкердикти лицензиялоодон баштап, жеңилдиктерди берүү мөөнөтүн 15 жылга чейин узартуу механизмдери иштелип чыкты. Бул чаралар жашыл энергияны өнүктүрүүгө жана кошумча генерациялык кубаттуулуктарды жогорулатууга туруктуу түрткү берет деп ишенемин. Бул демилгелерди иш жүзүнө ашыруу үчүн ушул жылдын август айында Талас областындагы Баласаруу кичи-ГЭСинин курулушу башталды. Бул ГЭС жыл сайын 100 миллион киловатт-саатка жакын энергия өндүрүп, Талас облусунун электр энергияга болгон муктаждыгынын 20%-ын камсыздайт. Ошондой эле Ысык көл областындагы Орто Токой суу сактагычында Чакан ГЭСтин курулушун долбоорлоо жана буга байланыштуу иш-чаралар жүрүп жатат. Жалал Абад областында Кара көл ГЭСин куруу маселесин дагы жакында башталат. Бул долбоорлор мамлекеттик жеке өнөктөштүк механизминин алкагында ишке ашырылып жатат. Үстүбүздөгү жылдын март айынан бери 20дан ашуун компания Чакан ГЭСтерди курууга даяр экендигин билдирип, тиешелүү күбөлүктөргө ээ болушту. Кыргыз Республикасынын энергетика министрлиги алар менен тиешелүү келишимдерди түзүп, Чакан ГЭСтерди куруу боюнча долбоорлорду жүзөгө ашыруу боюнча иштерди жүргүзүп жатат. Урматтуу мекендештер, урматтуу коноктор, маалым болгондой, учурда республика боюнча жалпы кубаттуулугу 54 мегаватт болгон жана жылына 200 миллион киловатт-сааттан ашык энергия өндүргөн 10 Чакан ГЭС бар бизде. Бирок бул генерациянын көлөмү электр энергиясынын 3 миллиард киловатт-саат тартыштыгын жабуу үчүн жетишсиз болуп жатат. Бүгүн биз мамлекеттин катышуусу жок, жеке инвестордун аракети менен бюджеттик жана донордук каражаттарды колдонбостон курулган Чакан ГЭСтин ачылуу аземине күбө болуп жатабыз. ГЭСтин курулушуна ата мекендик куруучулар жана жергиликтүү жумушчу күчтөрү тартылган. Бул Чакан ГЭС өлкөнүн бардык региондорунда жаңы Чакан ГЭСтерди ишке киргизүүнүн үлгүлүү мисалы болуп калат деп бекем ишенем. Урматтуу мамлекеттик кызматкерлер жана облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөр, мен сиздерге потенциалдуу инвесторлорго Чакан ГЭСтердин курулушуна жардам берүү, бюрократияны жоюу жана мындай долбоорлорду колдоп коштоо боюнча практикалык иштерди күчөтүүнү милдет кылып тапшырам. Өлкөбүздө кичи ГЭСтерди куруу боюнча 200дөн ашуун створлорубуз бар. Кичи ГЭСтерди салсаңыздар өзүн 6-7 жылда толук актайт. Мына инвесторлор болсо өзүбүздүн ата мекендик. Ушул тармакка салсаңыздар, кеткен чыгымыңыздарды 6-7 жылда кайра толугу менен чыгарып аласыздар. Андан ары өмүр бою өзүңүздөргө кызмат кылат. Ал үчүн биз бардык шарттарды түзүп бердик. Бардык кызыктар инвесторлорду Кыргыз Республикасынын энергетика тармагына инвестиция салууга чакырам.